кетпешиң керек деп. Тесттин директору. Мен ошол насоска рахмат айтам, авария. Болбосо сыр чыкпак эмес. Ошол насоска орден бериш керек. А насостун акчасын жеп койгондорго ордер бериш керек. Мына чындык ушул жакта жатат. Анан айланып келип эле сен жедиң, мен жедим деп. Жегендер ушу тегеректе издесеңер чыгат. Бүгүн адилеттен качса, эртең акыреттен кача албайт. Эркиңер жетеби, урматтуу комиссия? Чакыргыла. Экс-президентти дагы, эмки президент дагы, азыркы өкмөт башчысын да чакыргыла. Ал кезде биринчи вице болуп отурган. ОЗПга анда тиешеси бар. Эркиңер жетеби, чакыргыла. Этигини чыккыла анда. Анан бир жерде тура эле айлантып эле элге шылдың болбой. Чакыргыла. Алмазбек Шарчалич келет, Сооронбай Шарипович келет, жооп берсин. Жанагы $600 ачкычты көргөзүп коелочу, мен көрүндүгүм берейин. Вот это набор инструментов как таковой. Мындай комиссия чын айтканда кортусун эч ким окпойт. Анткени карга карган көзүн чокпойт. Урматтуу төрага, биз ушуларды эксперт катары пайдаланып атасынан ыйык өзүбүз ант берген, өкмөт башчылыгы ант берген ыйык терминалдан буларга ордунан чыгып сөз сүйлөдү. Булар кимдер? Булар эмне эксперттерби? Бул иштен кеткен. Өткөндө Кожок Жачбек Сурач менен Нурлан Өмүркулу да ыйык трибунага чыга алып, кызматынан кеткен адам ушерде эксперт болуп сүйлөп атат да. Анда комиссия эмне керек бар? Булар эксперт боло турган болсо. Комиссия кортусун талкуулаш керек да. Булар дурус керек да. Бул болбойт да. Булардын баары кызматтан алынган. Мына жигит Нурлан Өмүркулу өткөндө ушерге чыгып эксперт болуп атат. Анан сот коюп атыр. Мени кызматтан мыйзам салды, мен азыр компенсация алам деп. Айлыгым алам деп сот коюптур. 1 миллион бишкектиктер барын үшүтүп коюп, бүгүн сот коюп атат. Мен кызматтан кетпешим керек деп. Тесттин директору. А биз сага ошондо түрмө сөз берип атабыз. Будай да теттек. Мына мен туура кылган экем, тышкы саясатты жетектеген Сапар Жумакадырович анан Эрлан Бекешевич экөө мени ушул сөзүм үчүн кызматтан ал деп. Бул чектөө эмес, бул кектөө болуп атпайбы? Неге сөз бересиз ушуларга? Булар эмне экспертпи? Булардын эмнесин укканбыз? Жазылган Эрлан Бекешевич айтты, расмий министр отурат. Мурунда кеткендер бар ортого чыгарып сөз берген. Бул туура эмес болуп калат. Мен эми суроо бербей эле коеюн, суроо бергенде деле суроонун этегине чыкпайт экенбиз да. Бүгүнкү жогорку кеңештин отуруму эле жогорку соттун отуруму болуп атат да. Оң жак бетте айыпталуучулар, биякта айыпталуучулар, биякта жабырлануучулар менен күбөлөр отургандай болуп тергөө иликтөө иштерин жүргүзүп атабыз да. Бул туура эмес көрүнүш. Бунун өзү туура. Бияктын баарын жеп ичкич кылып, коррупционер кылып, өзү оппозиционер болуп атканыңызды эл көрсө шылдың дейт да. Эмне деп атыр? Ана базарком деген сөзгө арданып атабыз да. Калппы. Базасы барлар, банк барлар, базар барлар бар ушакта жүрбөйт. Не дегендердин баары биякта, жегендердин баары биякта отуруп турбу. Чынын айтканда, тести кыргызчага отурсаң жеп болот. Жепке кеткен акча жеп коет экен. Жеп коюшту, бул болду. Аварияның болгон чындык болсо тесттеги, аферон болгондо чындык. Чындыктын адетте эшеси бар. Бирок бүгүнкү күндө ал жакта аткаруучулар камалып түрмөдө отурат. Жетип ала камалып атат. А башкаруучулар биякта отурбайбы? Айтып атабыз да, сен жедиң, мен жедим, сен айттың, мен айттым дейт. Жегендер ушул жерде эле жүрбөйбү? Ушул жерде. Айланып басып жүрбөйбү? Эл көрөт, эл билет да ким жегенин. Неге чындыкты боюнубузга албайбыз? Анан бир депутат чыгып айтты да, Алмазбек Шарчаличтин атын айтты да. Сапар Жумакадырович айтты, Сооронбай Шариповичтин. Эркиңер жетеби, урматтуу комиссия? Чакыргыла. Экс-президентти дагы, эмки президент дагы, азыркы өкмөт башчысын да чакыргыла. Ал кезде биринчи вице болуп турган. ОЗПга анда тиешеси бар. Эркиңер жетеби, чакыргыла. Этигини чыккыла анда. Анан бир жерде тура эле айлантып эле элге шылдың болбой. Чакыргыла. Алмазбек Шарчалич келет, Сооронбай Шарипович келет, жооп берсин. Мына ошондо чындыкка чыгасыздар. Мамлекеттик комиссия түзүш керек болчу. Анан бүгүн тияка жетип аланы камап коюп биякта кыйын болор экенде. Мыналардын арасында өз үстүнө депутаттар отурбайбы? Мына Кадыркулов, Канат Муратбековдор, Темир Аргенбаевдер отурат. Ушулардын баары жеп ичкич кылып өз үстүнө аппакай болуп атабыз да. Бири айтып атпайбы? Комиссияга рахмат деп. Мен аварияга рахмат айтам. Мен ошол насоска рахмат айтам, авария. Болбосо сыр чыкпак эмес. Ошол насоска орден бериш керек. А насостун акчасын жеп койгондорго ордер бериш керек. Мына чындык ушул жакта жатат. Анан айланып келип эле сен жедиң, мен жедим деп. Жегендер ушул тегеректе издесеңер чыгат. Бүгүн адилеттен качса, эртең акыреттен кача албайт. Акыры Кудайдын алдында Кошкогула. $86 миллион бардыгын жеп койду. Эми жесе бир аз немесин жеген чыгар, эми кыргыз жебей койбой албайт да. Бардыгын жеп койду, элдин баары ойлойт, булардын баары жеп ичкич депчи. Бир аз абайлап сүйлөйүк да. Туру да тез. Эски тест боюнча эмне авария болсо жаңы тесттин буруп атпайбызбы биз, бурмалап атпайбызбы? Бул чындыкка шайкеш келбейт, урматтуу. Эл деле көрүп турат, Кыргызстан кичинекей эле мамлекет. Кимдин каяктан байган дейт, анан чөнтөбүздөн акча чогултуп берип туруп, төлөй карыздандайт да. Могу жерде депутаттардын арасында бир тестти сала турган акчасы бар, байлар бар. Анан көчүп 10 тест салып бергиле, төлөп бербей эле. Рахмат. Рахмат, Дастан Арсбекович. Бүгүнкү жыйырмага аябай жагып атат да.
Açık sözler aytılıp atat, açуу sözler aytılıp atat. İnşallah ilayim ele üşüntüp kalsak eken, antkeni çınıgı parlament ушундай болуш керек да. Бирок абайлап сүйлөсөк да, эки жакты карап этият кылып сүйлөсөк, баягы тышкы саясат деген бар. Биз бүгүн канчалык кыйын болсок, эртең ажабыз Кытайга расмий сапар менен барганда ага ошончолук будан да кыйын болот. Анан жөн эле ушул жерде отуруп эле баягы тесттеги авария менен мурунку президент менен азыркы президенттин ортосундагы мамилени авария кылам дегендер бул алсыздык эмес, акылсыздык. Мен биринчи ыңгай суроогун берип алайынчы, элдин күткөндөрү ушул болуш керек. Жанагы $600 ачкычты көргөзүп коелочу, мен көрүндүгүн берейин. Ап келдиңерби? Не болгон экен, неден жазылган экен? Вот это набор инструментов, как таковой. Таких наборов 2 комплекта. Ну вот как есть. Вот это назвали китайцы плоскогубцами. Этот набор стоит $320. Вот плюс... Рахмат, отуруңуз, урматтуу директор. Ушул маалыматтын биринчи булагы менин кесиптешим Акылбек Жамангуловунда сиз айтып койсоңуз, ушул беле $600 сиз айткан. Так, еще по этой же позиции, уважаемые депутаты, вот там лента лежит еще с той стороны. Рыскел Чынбеков, улантырыңыз сурооңузду. Көрдүм. Болду, көрдүм. Азыр мына Акылбек Жамангулов комиссия мүчөсү жооп берип койсунушка. Вот это тоже с этими инструментами по одной позиции лента идет. Все ясно. Вот эта лента идет в той же позиции, находится, что вот комплект инструментов. Таких комплектов 2. Лента служит для ремонта транспортерной ленты. Ленты конвейеров подачи угля. Ясно, понятно, спасибо. Все ясно, садись. Бияктыкын берип койчу, айтсын. Үчүнчү микрофонду үмүткиле, Акылбектин аты айтылып калды, депутат. Үчүнчү микрофон. Рахмат, Дастан Аспекович. Урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Эми негизинен мамлекет үчүн уятта ушул Кыргызстандын улуу трибунасын алып келип, ошо плоскогубцыны ТЭЦ-тин директору көрсөткөн. Биринчиден. Экинчиден, Рыскелди Чынбекович мына туура маселени көтөрүп кетти. Бардык коомчулукту ушундай чоң талкууга алдырып аткан ушу кычкачтар боюнча маселе. Бул эми шылдың да. Рахмат, Рыскелди Рахмат. Чынбекович, улантсаңыз. Элибиз дагы толук кандуу жооп алдыгы дейм. Эми мындайда мен азыр комиссиянын корутундусун окуп чыктым да. Анан төрагасы бир чыгып сүйлөдү, эки мүчөсү эки чыгып сүйлөдү да. Булардын корутундусу мен баштан эле билгем. Мындай комиссия чынын айтканда корутундусун эч ким окубайт. Анткени карга карган көзүн чокпойт. Эгерде биз чоң бу жерде мамлекеттик афера болгон болсо, мамлекеттик комиссия түзүлүш керек болчу. Ар жерде президенттин, жогорку кеңештин, өкмөттүн, оппозициянын, журналисттердин, эл аралык эксперттердин корутундусу менен анда иш чыкса, анда отурду. Эми азыркы корутундуну карагыла. Жөн эле каралуу. Бири-бирин актап атат эртеден бери. Бири-бирин жактап атат, бири-бирин мактап атат. Ушундай да болобу? Тиги Алмазбек Шаршенович да атылып атат. Уят эмеспи? Эми тергөөчүлөр турат да, ошолор аныктайт да. Сот бар да, анан акырет бар. Адилет акыретте болот, башка жерде болбойт. Анан туруп эле берде жобок кылбагыла. Эртең уят болуп калабыз. Эгер жеген болсо, деген болсо ушул жердегилер жеди ишти. Бирок Кытай тараптын күнөөсү бар берген кишинин. Эртең мамилен бар өлөт да. Ошон үчүн абайлап этият кылып, бул жанагы алсыздык, акылсыздыкка, аша чапкандык, ала барбандыкка барбагыла. Мен ушуну айтып коеюн дедим, калган сөздүн талкуудайт. Рахмат.